Деле сабак. Саламатсыңар балдар. Бүгүн бизде математика сабагы. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, экранга жакыныраак отуруп, теманы жакшылап түшүнүп алгыла. Теманы жакшы түшүнүү үчүн мен силерге 4 сапыр окуп бергим келип турат. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламатсыңарбы досторум, саламаттык каалаймын. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы төрттүү кошуунун жадыбалы. Сабагыбыздын максаты төрттүү кошуунун жадыбалы жөнүндө маалымат аласыңар, анын түзүлүш өзгөчөлүгүн байкайсыңар, кошуу амалы жөнүндө билимдериңерди бышыктайсыңар. Эми балдар, бизге 7 кошу 4 амалы берилген. Бул жерде эмне белгисиз экен балдар? Ооба, сумма белгисиз экен. Сумманы кайсы амал менен табабыз? Кошуу амалы менен табабыз. Анда келгиле кошуунун компоненттерин эсибизге салып алалы. 7 биринчи кошулуучу, 4 экинчи кошулуучу, сумма белгисиз. Эми балдар, биз азыр экинчи кошулуучу же болбосо 4 санынын сандык курамын түзүп алалы. Силер буга чейин 4 санынын сандык курамын билесиңер, бирок келгиле эсибизге салып алалы. 4 саны бул 1-ди 4 жолу кошуудан келип чыгат экен. 2 менен 2-нин суммасы да 4 болот балдар. 1 менен 3-түн суммасы 4 болот. Ошондой эле 3 менен 1-дин суммасы 4 болот экен. Демек, биз бул жерден 4 санынын сандык курамын түзүп алдык балдар. Эми бизге 7 кошу 4 же болбосо 7 менен 4-түн суммасын табуу берилген. Ооба балдар, силер байкап аткандай эле 7 менен 4-түн суммасы 10дон ашат. Силер буга чейин 2-ни кошуунун, 3-түү кошуунун жадыбалын өткөндө суммасы 10дон ашкан учурларга кездешкенсиңер. Ошол учурларда силер 10го толуктоо жолу менен иштегенсиңер. Анда келгиле мен силерге азыр 7 менен 4-түн суммасын 10го толуктоо жолун сызгычтын жардамы менен көрсөтүп берейин. Ооба балдар, бул жерде дагы эле 4 санынын же болбосо экинчи кошулуучунун сандык курамын эсибизге алабыз. Эми сызгычты колубузга алып, 7 менен 4-түн суммасын табабыз. Ал үчүн биринчи кошулуучуну же болбосо 7-ни сызгычтан белгилеп алабыз. Ошол белгиден, бирок бул жерден ойлонобуз балдар. 7 санына канчаны кошсок 10 болот? Анткени себеби биз 7 санын 10го толуктап атабыз да. Демек, 7ден 10ду көздөй 3кө жылабыз. Эмне үчүн 3кө жылабыз? Себеби дегенде, бул жерден биз 4 санын 3 жана 1 деген бөлүктөргө бөлүп алып кошууну чечтик. Анткени себеби биз эсеп чыгарууда 10го толуктап чыгаруу биз үчүн жеңил болот. Демек, 7ден 10ду көздөй 3кө жылдык, же болбосо 3 бирдикке жылдык. 10. Демек, бул жерден биз биринчи кошулуучуну, же болбосо 7-ни 10го толуктап алдык. Эми 10го экинчи кошулуучунун экинчи бөлүгүн кошобуз. Экинчи кошулуучубуздун экинчи бөлүгү бул 1 саны. Демек, 10дон 10ду көздөй 1ге жылабыз. 11. 11 бул 10 менен 1-дин суммасы. Балдар, бизге 10го 1 орундуу сандарды кошуу жеңил экенин биз билебиз. Демек, 7 менен 4-түн суммасы 11. Дагы бир жолу кайталайын балдар. Бул жерде биз 7 санын биринчи 10го толуктап алдык. 10го толукташ үчүн биз экинчи кошулуучуну 3 жана 1 деген бөлүктөргө бөлүп алып, 7 санына 10 санын кошуп, 3 санын кошуп 10ду алдык. Эми 10го 1ди кошобуз, 11. Демек, 7 менен 4-түн суммасы 11. Деле сабак. Балдар, силерге тема түшүнүктүү болдубу? Анда келгиле бизге төмөндөгүдөй мисалдар берилиптир.
Мисалдарды оңго толуктоо жолун пайдаланып чыгар. 8-ге 9-га канчадан кошсо 10 болот? Кана ойлонобуз. 8-ге 9-га канчадан кошсо 10 болот? Бизге 8 менен 4-түн суммасын жана 9 менен 4-түн суммасын табуу берилген. Келгиле анда мен силерге 8 менен 4-түн суммасын сызгычта оңго толуктап кошуу жолун көрсөтүп берейин дагы бир жолу. Ал үчүн дагы эле 4 санын же болбосо экинчи кошулуучунун сандык курамын эсибизге алабыз. Экинчи кошулуучуну 2 жана 2 деген бөлүктөргө бөлүп алабыз. Себеби дегенде 2 менен 2-нин суммасы 4 болот. Эми сызгычтан биринчи кошулуучуну белгилеп алабыз. Биринчи кошулуучу бул 8 саны. Эми 8-ден 8-ге канчаны кошсом 10 болот? Демек, 8-ден 10-ду көздөй 2-ге жылабыз. 10 саны. Бул жерден биз биринчи кошулуучуну 8-ди 10-го толуктап алдык. Демек, эми 10-го экинчи кошулуучубуздун экинчи бөлүгүн кошуу биз үчүн жеңил. 10дон эми 10-ду көздөй 2-ге жылабыз. 12. 12 бул 10 менен 2-нин суммасы. Демек, балдар, 8 менен 4-түн суммасы 12 саны. Бул жерден биз 8 санын 10-го толуктап алдык 2-ни кошу менен. Анан 4 санын 2 жана 2 деген бөлүктөргө бөлүп алганбыз дагы. 10-го экинчи кошулуучусунун экинчи бөлүгү бул 2 санын кошуп 12 деген сумманы алдык. Деле сабак. Эми балдар, бизге 9 менен 4-түн суммасын табуу берилген. Бул жерде деле экинчи кошулуучунун сандык курамын эсибизге алабыз. 4 саны 1 жана 3 деген сандардын суммасынан түзүлөрүн билебиз. Демек, сызгычты алабыз дагы, сызгычтан биринчи кошулуучуну белгилеп алабыз. Ошол белгиден 10-ду көздөй 1-ге жылабыз. 10. 10 бул 9 менен 1-дин суммасы. Же болбосо биз бул жерден 10-го 1-ди кошуу менен 10-го толуктап алдык. Эми биз 10-го экинчи кошулуучунун экинчи бөлүгүн же болбосо 10-го 3-тү кошобуз. Демек, 10дон 10-ду көздөй 3-кө жылабыз. 13. 13 бул 10 менен 3-түн суммасы. Демек, балдар, 9 менен 4-түн суммасы 13 саны. Карагылачы, 7-ге, 8-ге, 9-га биз кайсы сандарды коштук? Ооба, балдар, 4 санын коштук. Анда келгиле биз 4 санын кошуунун жадвалын түзүп алалы. Деле сабак. Силер буга чейин 1-дин, 2-нин, 3-түн кошуунун жадвалын түзүп келгенсиңер. Анда эстейбиз, балдар. Кошуунун жадвалындагы биринчи кошулуучулар кандай сандар? Ооба, биринчи кошулуучулар 0-дон 9-га чейинки бир орундуу сандар. Ал эми экинчи кошулуучулар бул жерден 4 саны болот. Эмне үчүн 4 саны? Себеби дегенде биз 4-тү кошуунун жадвалын түзүп атабыз. Бул жерде 0-дон 9-га чейинки сандардын ар бирине 4-төн кошуп чыгуу дегенди билдирип атат. Эми келгиле 4-тү кошуунун жадвалындагы суммаларды табабыз. Биринчи 0 менен 4-түн суммасын табышыбыз керек экен. Бул жерде биз 0-го ар кандай санды кошсок, ошол сан өзү чыгат деген эрежеге таянып, 0 менен 4-түн суммасы 4 болоорун жазабыз. Экинчи, балдар, 1 менен 4-түн суммасы 5 саны. 2 менен 4-түн суммасы 6. 3 менен 4-түн суммасы 7. 4 менен 4-түн суммасы 8. 5 менен 4-түн суммасы 9. 6 менен 4-түн суммасы 10. 7 менен 4-түн суммасы 11. 8 менен 4-түн суммасы 12. 9 менен 4-түн суммасы 13 экен. Мына балдар, ушинтип биз 4-тү кошуунун жадвалын түзүп алдык. Эми силерге дагы бир жолу кайталап өтөйүн. 4-тү кошуунун жадвалындагы биринчи кошулуучулар жалаң 0-дон 9-га чейинки бир орундуу сандар, экинчи кошулуучулар жалаң 4 саны.
Ал эми суммаларды карап көрөлүчү балдар. Суммалар 4-төн 13-кө чейинки сандар. Кандай тартипте жайгашкан балдар байкагылачы? Демек, булар 4-төн 13-кө чейинки сандар бирден өсүү жолу менен жайгашкан. Эми балдар карагылачы, 4-түү кошуунун жадвалындагы биринчи мисал же болбосо эң алгачкы мисал кайсыл экен? Ооба, 0 менен 4-түн суммасы 4 деген мисал экен. 4-түү кошуунун жадвалындагы эң акыркы мисал бул 9 менен 4-түн суммасы 13 деген мисал экен. Эми балдар, ушул жерден суммасы 10дон ашып кеткен мисалдарды карагылачы. Кайсы мисалдардын суммасы 10дон ашып кеттир? Ооба балдар, биз жогоруда да чыгарганбыз ондугу толуктоо жолу менен. 7 менен 4-түн суммасы 10дон ашып турат, 11 болуп, 8 менен 4-түн суммасы 12 жана 9 менен 4-түн суммасы 13. Ушул суммалар 10дон ашык. Эми балдар, булар кандай сандар? Булар эки орундуу сандар. Булар бирдиктен жана ондуктан турат. Эми балдар, биз ушуну менен 4-түү кошуунун жадвалын түзүп алдык. Силерге тема түшүнүктүү болдубу? Менин оюмча силер түшүндүңөр болуш керек. Анда келгиле төмөнкү маселени иштейбиз. Деле сабак. Кана мен окуйм маселенин шартын, силер дагы окугула балдар үнүңөрдү чыгарып. Кыял 7 түп гүлгө суу куйду. Ага дагы 4 түпкө суу куюш керек. Канча түп гүл бар эле? Дагы бир жолу кайталап окуп берейин. Кыял 7 түп гүлгө суу куйду. Ага дагы 4 түпкө суу куюш керек. Канча түп гүл бар эле? Кана балдар, маселенин шартын түшүндүңөрбү? Маселе эмне жөнүндө болуп жатат? Ооба балдар, маселе кыял деген кыз жөнүндө болуп жатат жана кыял 7 түп гүлгө суу куйгандыгы жөнүндө болуп жатат. Ошондой эле дагы ал 4 түпкө куюш керек экендиги жөнүндө болуп жатат. Анда келгиле, маселе силерге түшүнүктүү болсо, шартын түзүп алалы. Силер маселенин шартын түзүүдө тегерекчелердин же болбосо тоголоктун жардамы менен түзөсүңөр балдар. Келгиле, дептериңерди ачып, маселенин шартын түзүп баштагыла. Ал эми мен маселенин шартын гүлдөр менен түзөйүн. 7 гүл. Эмне үчүн 7 гүл? Себеби дегенде кыял 7 түп гүлгө суу куйгандыгы белгилүү. Дагы эмне белгилүү? Ооба, ал дагы 4 түп гүлгө суу куюш керек. Суроосу кандай балдар? Карайбыз. Ооба, канча түп гүл бар эле? Демек, бардыгы канча түп гүл эле? Суроосун койдук, Эми балдар, бардыгы канча түп экенин табыш үчүн кайсы амалды колдонобуз? Ооба балдар, бардыгы канча экенин табыш үчүн биз кошуу амалын колдонобуз. Анда биз 7 кошу 4. 7 менен 4-түн суммасы 11. Бул жерде 7, кыял 7 түп гүлгө суу куйгандыгын билгизип атат. 4 саны бул дагы кыял 4 түп гүлгө суу куюш керек экендигин билдирип атат. Ал эми 11 7 менен 4-түн суммасы. Кыялдын бардыгы биригип 4 гүлү бар эле. Жообун жазабыз. Жообу 11 түп гүл. Кана балдар, маселеңер ушундай чыктыбы? Анда келгиле сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бизге мисалдар берилиптир. Эми ушул мисалдардан силер балдар жыйынтыгы 4 болгон гана мисалдарды чыгарып дептериңерге жазышыңар керек. Бизге бул жерден кошуу амалы менен дагы, кемитүү амалы менен дагы аткарыла турган мисалдар берилиптир. Демек, биз суммаларды жана айырмаларды табышыбыз керек. Жыйынтыгы 4 болгон мисалдарды жазып чыгарабыз. Кана балдар, жаздыңарбы? Келгиле анда жоопторун текшеребиз. 2 менен 2-нин суммасы 4. 10 менен 6-нын айырмасы 4. 8 менен 4-түн айырмасы 4. 3 менен 1-дин суммасы 4. 9 менен 5-тин айырмасы 4. Жана 3 менен
7 менен 3-тün айырмасы 4 экен. Ана балдар текшерип алдыңарбы? Анда келгиле, сабагыбызды аяктайбыз. Үйгө тапшырманы жазып алгыла. 108-чи бет, номер 4-5-чи мисалдар. 4-чү мисалда силер сызгыч менен амалдарды аткарат экенсиңер. Сызгыч менен кошуу жана кемитүү менен амалдарды аткарат экенсиңер. Номер 5-те суммаларды тапкыла дейт. Бул жерде силер ооз эки иштейсиңер. Ушуну менен математика сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла балдар.